Аралаш система боюнча жогорку кеңештин депутаттарын шайлоонун өзгөчөлүктөрү. Белгилей кетсек, 28 ноябрь күнү боло турган шайлоодо жогорку кеңешке мурдагыдай 120 эмес, 90 депутат келет. Анын ичинен 54 депутат пропорционалдык система боюнча саясий партиялардын курамында ачык тизме менен бир шайлоо округунда шайланат. Башкача айтканда, республиканын бардык аймагы бир округ болуп эсептелет. Калган 36 депутат бир мандаттуу округдарда мажоритардык система менен шайланат. 28 ноябрь күнү шайлоочуга эки башка урнага салына турган эки башка бюллетень берилет. Биринчи бюллетеньде бир мандаттуу округдардагы талапкерлердин аты жөнү болсо, экинчисинде партиялардын тизмесинен сырткары 1ден 54кө чейинки номердеги бош чарчылар коюлат. Шайлоочу алгач партияны тандап, андан соң өзүнө жаккан талапкердин катар номерине белгини чектен ашырбай коюшу керек болот. Саясий партиялар шайлоо алдында талапкерлердин тизмесин борбордук шайлоо комиссиясына берет. Демек, эми талапкерлер добуш топтоо үчүн бир гана партияларды эмес, өздөрүнүн номерлерин да элге таанытышы керек. Мында преференциалдык система боюнча талапкерлер өз партиясында канчанчы орунда тургандыгы анчалык мааниге ээ эмес. Анткени элдин добушун көп топтой алса, 54-чү орундагы талапкер 1-чи орунга чыгып кетиши мүмкүн. Партиялар жогорку кеңешке өтүшү үчүн бардык облустар жана Бишкек менен Ош шаарында шайлоого катышкандардын добуштарынын жок дегенде 0,5%, ал эми жалпы республикада берилген добуштардын кеминде 5%-ын алуусу керек. Демек, тизмедеги талапкер көп добуш алып, бирок партиясы республикалык 5%-дык добуш косогосунан өтө албаса, депутат болуп тандала албайт. Белгилей кетсек, пропорционалдык система боюнча эми 54 мандаттын жарымынан көбү бир саясий партияга берилбейт деген жобо кирет. Буга чейин бир партияга 120 мандаттын ичинен 65тен ашыгы берилчү эмес.